каты чыкты областка. Үчөөнүн чапканда биринчи, экинчи, үчүнчү келет да. Биринчи, экинчи, үчүнчү келет. Областтык чоң байгелердин дээрлик көбүн утту да үчөө-үч. Анан ал кезде тойлор көп болуп калды. 3 тойго барса, областтын 3 аты тең биринчи чыгып ушундай болуп турду да. Кандай мыкты эле. Бияктан чапса дагы, бияктан чапса да биринчи чыгып. Эми ошол жерден бир эпизод айта кетейинби? Ошо Абылас аке ушу үчөөнү чаап жүргөнү 92-93 жылдар болуш керек. Өзү айтат. Мен анда барган жокмун. Кара бура азыр чыңгыз айтмады да. Ошо Бейшекеде бир чоң той болуп калат. Ошондо Бейшекенин башкармасы Анарбек беле, Анарбай беле, мен атын так билип унутпайм. Ошол киши бир Кашка, жерде Кашка сулуу айкыр чаап жүрчү. Дагы байгелер утуп. Анан ошол жерге барып, ошо Бейшекеде чоң чабыш болот. Көлдүн жээгинде Курукта. Анан ошо Абылас акенин үчөө катар келет. Байтал биринчи келет, экинчи Кулан Тору, Пион ушул үчөө. Анан тиги киши кетпегиле эртең бүрсүгүндө той бар. Чуамадан көрөбүз да, анан баягы Кашкайга утуп калгандан кийин. Анан ошо 5-чи күнү чаптык дейт, 6-чы базар күнү 3 күн чабылды. Бир күн Курукка, 2 күн Чуамага чабылды дейт. Үчөөндө тең ошо баягы эле Абылас акенин үчөөсү удаа келип, баягы эле Байтал биринчи, кайта Дуан Тору экинчи, Пион үчүнчү болуп, ошо 3 күндө 9 байк өтүп келди да. Ай баракалла. Чогулар сөзүңүз карабыз, ушул жерден бир көрүүчүлөрүбүзгө дагы айтып коюшубуз абзел. Мына азыркы замандын сайыпкерлери бет чапкандан кийин дары-дармекти куюп отуруп бир айда соң эзалтат. Анан эми ушу Абылас акенин чеберчилиги ушунда го дейм. 3 күн чапса дагы үчөөндө тең утуп, байгени топтоп, аттын чарчаганына карабай бир ыгынтап, мыкты суутканын да го дейм. Эми суутуудан дагы туура саяпкердин тапташында, анан аттын негизи күлүктүгүндө да. Аттын күлүктүгүндө, бирок баягы ула чапкандын бир минусу, айта кетейин да, ошол жактан келгенден бир жумадан кийин да биздин айылда чоң байге болуп калды да. Анан ошондо Таластын ипподромунан чыккан Сайгак деген Гагранын баласы. Бул Сүйүнбай Эралиевде, сен да билет болушуң керек. 70 жылдыгы ал кишинин. Ошонун тоюнда автомашина уткан. Анан ошо Сайгак экөө беттеше албай жүргөн экен, ошо Сайгакты алып келип калды. Анан Абылас аке баягы намыс деген кыйын да. Анан болбой Байталды чаап жүрдү да ошол жерденчи. Эми тияктан 3 күн катар чабылды, анан бир жума өтүп эле кайта чабылды. Жер оор болчу. Ал кезде моундай Курук жок биздин айылда. Анан мындай поляны эле чекесине аришник салып коелу, ошонун ичинде чабылды. Эме жер абдан татаал болчу. Бирок ошондо баягы все равно тулпар бүлүк да. Ошо Сайгак экөө акыркы жарым кругта алдан бөлүнүп кармашып келди. Демек ушундай келип турган. Финишке келгенде 30-40 метр калганда гана ошо подиум экен, ошол келгенде Байтал алдырып койду. 5-10 метр Сайгак чыгып кетти да. Ошол жерден Байтал экинчи болуп калды. Бирок бул Байтал негизи Абыластын Байталы деп ошо тарыхта калды. Бул бир 2-3 жолу эле экинчи болбосо дээрлик бүт баш байгени утту да. Бул өзүнчө бир керемет тулпар болчу. Анан Дуан Тору дагы, Пионга алдан күлүп, үчөө тең Заграевдин балдары болчу да. Рахмат, чолпон аке. Эми баяныбыз да соңуна баратат. Сизге ушул мына бир жүргөндөн кийин жакшы байгелерге чабышып, барышып келишип жүргөндөн кийин сизге аттын суутуусун ыкмаларынан кеңеш бердиби? Жок, ал сурап эле жүрдүк. Азыркы силердей болуп үзөңгүлөш болуп ошол кезде мына Баян аке, Абылас аке, Жанышбай аке, Үзөнбек Раматлык, мына Сыргак досум, ушулар баары үзөңгүлөш болуп, бир тойдо чок ат чабышып, анан кайта чогуу жууп эле бири-бирибизден сырды жашырбай эле айтып, буда мынтип койду эле, мындай болуп калды, тигиде тигиндей болуп калды, мынтип калды. Багы ички сырды катпай эле ортого төгүп, жакшы сонун күндөр, сонун байге жууган күндөр өттү. Жакшы күндөр өттү. Эми азыр Абылас акенин баласы дагы жана Тынар ат чабып атат ба? Өткөндө ага да айтканмын, сен ата тегиң ат чапкан, канатынан агат, суу агат дегендей, сен да мына күлүп кармап чаап, чоң результаттарды көрсөтүп атасың. Ата жолун улап жакшы жашаган деп баласы дагы Тынар ат чаап келатат ба? Анан дагы бир маселени айтайын. Бул алма
алган сайын сак илип дейт го. Анан ушу Абдулас аке ошончолук оомат келип, аттары катар чуркап, жоболоз көтөрүлүп турганда дагы адамгерчилигинен кайтпай ушундай мыкты инсан болчу э. Ага, а киши эми айтып атпайм, бир чети агыйны болуп жүрдүк, бир чети үзөңгүлөш болуп баягы коллега болуп аябай көп тойлордо чогуу жүрдүк. Анан бул кишинин көп акылдарын, советтерин биз ал кезде жашыраак болуп, ошо бир эмесинде мен эмеде Көгөйдө ошо мен Карабайтал менен Байгуттан да мени чакырып алып айтты. Байталды алып кет, элге көрсөтпө, эл абдан басып калды. Мындай жерде кичине неме көзү калат. Тиги бул деп ушундай кеңештерин көп айтып жүрдү. Ат чабууларда дагы мындай кыл, тигиндей кыл деп. Магиши менен ошо акыркы жолу мен Баян акенин 70 жылдыгында чогуу жүрдүк. Чогуу багы эски дос эстен кетпейт дегенде аябай экөөбүз эметти. Жазмыш экен, өтүп кетти. Иман салават болсун. Калган өмүр жашын балдарына берсин. Балдар ушинтип чоң атасынын ашын өткөзүп эскерүү кылабыз деп атты. Алла разы болуп ошо балдар кулдап жүрсүн. Рахмат Чолпон аке. Мына сизден дагы жакшы кылып деп ойлоймун. Эми ошо мен жанагы соңку суроомду берген себеби Абдулас аке ушундай мен дагы ал киши менен учурашып чайышып калдым. Жөнөкөй, манжаптуу абдан жакшы акылын аябаган мыкты киши болчу. Киши эми көбүнчө адам өткөндөн кийин бааланат экен дагы. Ошо кезде чогуу жүрдүк, абдан жакшы күндөр өттү. Рахмат Чолпон аке, сизге да ден соолук, өмүрүңүзгө береке, ден соолугуңуз бекем болуп, биздин катарыбызда Абдулас акеден кийинки аксакалдардын эле бири сизсиз. Ушу элге кызмат кылып жүрөбүз. Рахмат. Убагында 40 жыл иштеди, 40 жыл ашык совхоздо иштеп жүрдү, ферма болуп иштеп жүрдү, колунан келген кызматын кылып жүрдү. Келтек жепке уккан жокмун деген сөз. Мен бул кишиден наркы эркин уккан жокмун. Муну бирибизди бирибиз сыйлаган кишилерден болуп өттүк да, чындап келгенде. 51 жыл бирге жашаптырбыз, мындайча айтканда 51 жыл бирге жашап, 71-inde кайтты. Эми бул жашта жакшы жаш. Мындайга жашка жеткен да бар, жетпеген да бар. Эми бала чакасы, эл журт аман болсун. Жаткан жери жайлуу болсун, топурак торко болсун.